Ыргалай Бекмуратова Жээнбеков элге кызмат кылам десе Атамбаевдин шакалдарын жок кылышы керек. 27 мартта Nazar News KG маалымат агенттигине соттордон жабыркаган элдердин үнүн жеткирип келген Ыргалай Бекмуратова арманын айтты. Акыркы күндөрү мээр жазы коомдук уюмуна соттордон жабыркап жардам сураган 2000ден ашуун жаран кат менен кайрылды. Ошолордун эң орчундуусу 19 мартта Тамара Мокиева деген айымдын үйүн Асылбүбү Дүйшөнбекова 1 тыйын төлөбөй 10 жылдан бери соттон сотко өрүп жабыркап келе жаткандыгын айтты. Бул айымдын Мокиевага төлөгөн бир дагы бересеси жок. Тескерисинче айыл өкмөттөрдөн барып жалган документтерди жасап үйгө ээ болуп алган. Бир эле ушул ишти 10дон ашуун сот адилеси чечим чыгаргандыктан жыйынтыгында жабырлануучу Мокиева оорукчан болуп калган. Дагы бир жарандын көйгөйү Светлана Жумадылова Оптима банктан мындан 12 жыл мурун ипотекага үй алган. 2 жылдан кийин ал үйгө кирсе газ, электр жарыгы тейлөө кызматтарынан карыз экендигин айтат. Алардын баарына жалпы 47 000 АКШ долларын төлөп, калган сумманы төлөп берейин десе аталган банк келишимди узартпай, соттон сотко бүгүнкү күнгө чейин сүйрөп келе жатат. 25 март күнү соттук процесс кайра өтүп, адилеси чечим чыгаргандыктан Жумадылова өзү атайын даярдап келген уу ичип өлөм дегенден аны араң аман алып калды. Ошентип бир адамдын тагдыры талкан болуп жатса, соттор Садырова, Жумагулов мурдун чүйрүп залдан чыгып кетти. Учурда ал ооруканада. Сотттордон жабыркагандар көп экен деп жатасыз. Кандайча? Мына акыркы күндөрү соттук имараттардын алдын зар какшыган адилетсиздик болуп, арманын айткан жарандарды көрүп боорум ачыйт. Акыйкатты качан орнойт билбеймин. Президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жазып көрдүңүздөрбү? Ооба, бир эмес бир нече жолу кайрылуу катын жолдодук, бир дагы жооп жок. Менимче биздин жазылган каттар президент Жээнбековго жетпей жатат. Ушундай соттордун адилетсиздиги улана берсе, элдин тагдыры кандай болот? Адамдардын тагдырын соттор менен акча чечип койду. Жээнбеков элге кызмат кылам десе, Атамбаевдин шакалдарын жок кылышы керек. Булак Nazar News KG. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков Бакай Ата районундагы каарылар үйүнө барды. 26 мартта Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков башында турган депутаттар тобу Талас облусунун Бакай Ата районундагы каарылар жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын социалдык стационардык мекемесине барыштан бул тууралуу маалыматты Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Каарылар жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын мекемеси 75 адамга ылайыкташкан. Бул жерде үй бүлөсүн жоготкон, үйүндө тил табыша албай калган, майып жана башка ушул сыяктуу себептер менен келген картаңдар жашайт. Мекеменин кызматкерлери бул жердегилерди колдон келишинче социалдаштырууга, кандайдыр бир кызыктуу нерселер менен алектендирүүгө аракет кылышат. Жогорку кеңештин төрагасы мекемеге 100 000 сомдук сертификат тапшырды. Ошону менен катар Дастанбек Жумабеков мындагы каарыларга өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын баса белгиледи. Мындан сырткары ал каарылар үйүнүн кызматкерлерине түйшүктүү иши, түшүнүү менен көңүл буруусу үчүн ыраазычылыгын билдирди. Төрага Дастанбек Жумабековдун Талас облусуна болгон сапарын депутаттар Гүлкан Молдобекова, Зарылбек Рысалиев, Кенжебек Бокоев жана өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Марат Мураталиев коштоп жүрөт. Булак Nazar News KG. Акматбек Келдибеков Атамбаевди эгерде сот күнөөлүү деп тапса камалышы керек. Кыргызстандын коомдук саясий жана мекенчилик уюмдардын кезектеги жыйынына коомдук жарандык уюмдун өкүлдөрү, белгилүү коомдук саясий ишмерлер катышты. Жыйындын жүрүшүндө мамлекеттик ишмер Бекболот Алгарбеков, Дастан Сарыгулов жана башкалар мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге тез арада кылмыш иши козголушу керек деген пикирин айтты. Мурдагы президент камалышы керек деп бүгүнкү жыйында бир нече коомдук саясий ишмерлер айтып өттү. Атамбаев камалышы керекпи? Атамбаевдин күнөөлүү же күнөөсүз эмес экенин бир гана сот аныктайт. Качан гана сот күнөөлүү деп чечим чыгаргандан кийин күнөөлүү болсо камалышы керек же жоопкерчиликке тартылышы керек. Бизде бир адат пайда болду. Бул адат Атамбаев өзү президент болуп турганда киргизген. Адам соттолуп электе эле аны күнөөкөр кылмышкер кылып, аны камап ушундай туура эмес көрүнүштөрдү баштаган. Бүгүн дагы Атамбаев ошол адатын улантып дагы эле оюнда айтып келе жатат. Мен жакында эле Атамбаев сен кимсиң деген макалада сурай бердим. Бул деген анын жеке адамдык аброюна шек келтирүү эмес. Сен кимсиң деген сөз соттун чечими жок, бирөөнү күнөөлүү деп айтканга укугу жок. Эгерде сот күнөөлүү деп тапса, сөзсүз жоопкерчиликке тартылышы керек, деди Жогорку кеңештин 5-чакырылышынын төрагасы Акматбек Келдибеков. Эске сала кетсек, Кыргыз Республикасынын коомдук саясий жана мекенчилик уюмдардын биринчи курултайы 2018 жылы 24 ноябрда болуп өткөн. 26 мартта ноябрь айында өткөн курултайдын чечимдерин турмушка ашыруу боюнча аткаруу комитетинин 5-конференциясы болуп өттү. Булак Nazar News KG.
Камчыбек Ташиев Өмүрбек Бабанов менен кайрадан биригет. Парламенттин экс-депутаты Камчыбек Ташиев качып жүргөн саясатчы Өмүрбек Бабанов менен бирге түшкөн сүрөтүн социалдык түйүндөгү баракчасына жайгаштырды. 25.03.19 бардык жакшы нерселер эми башталып жатат. Жакында көрүшкөнчө деп жазды Ташиев. Сүрөткө бул жол менен Москвада түшкөн болуулар ыктымал. Эскерте кетсек, 21 мартта Өмүрбек Бабанов кыргыз элин Нооруз майрамы менен куттуктап, жакында көрүшкөнчө деп жазган. Эми бул фразаны Ташиев кайталады. Ошондой эле Бабанов Кыргызстанга 10 апрелде кайтып келет жана аэропорттон аны миңдеген тарапташтары тосулат деген маалыматтар айтылууда. 2015 жылы Бабанов жетектеген Республика партиясы жана Ташиевдин Ата журт партиясы парламенттик шайлоого Республика Ата журт деген аталыш менен чыккан. Бирок тандем бир жылга жеткен эмес. Ташиев Адахан Мадумаров жана Акматбек Келдибеков менен бириккендиктен Бабанов Республика Ата журт тандемин токтотууну чечти. Эми эки партия эки бөлөк болот, бирок Республика Ата журт фракциясында эч кандай өзгөрүү болбойт деп билдирген 2016 жылы ноябрь айында аталган фракциянын депутаты Руслан Казакбаев. Бирок бул сүрөттөн кийин Бабанов Ташиев тандеми кайра башталганго десек болот. Булак Барометр KG. Якуттар кыргыз мигранттарына кылган мамилесине өкүнүүдө. Nazar News KG сайты өзүнүн баракчасына Якутия эле кыргыз мигранттарына карата жасаган митингине өкүнүп жатканы тууралуу жазып чыгышты. Маалыматты эч өзгөртүүсүз беребиз. Жакында Якутияда кыргыз жараны бир кызды зордоду деген шылтоо менен калың эл пикетке чыгып, кыргыз жарандарын катуу кодулашты эле. Эми минтүү убакыт баарын калыстап, якуттар ойлонбой кылган иштерине өкүнүп жатканы дайым болду. Ооба, ар бир нерсенин оң жана терс жагы болоору анык. Кыргыз жарандарыбыз ишке чыкпай калып, автобустар токтоп, эл маршруткага батпай жатканы аз келгенсип 40 рубльдык нан 80 рубльга чыгып, якуттардын шаштысы кетип, кыскасы кыргыздардын баркын билип, нааразы болгондор кайра сөздөрүн артка алып, баягы жыргал жашоосун сагынып жатышканы дайын болду. Бир кезде казак бауырлар дагы чек араны жаба коюшуп, биздин элдин баркын билип өздөрү кыйналганы элесте. Ошол окуя кайталанып, эми минтип якуттар дагы өкүнүп турган кездери. Ооба, нан салган, автобус айдаган, арзан азык-түлүк менен камсыз кылган жарандарыбыздын баркы эми билинип, жарандарыбыз ишке чыга баштаганы айтылууда. Андыктан баарын бир гана убакыт калыстайт деген кеп да бекер айтылып калган эмес. Айтмакчы, биздин элдин улуу эл экенин ушул эле окуя айгинелеп турбайбы? Булак Nazar News KG. Ок жеп $310.000 алдырган айдоочу. Шектүүлөрдүн сүрөтү. Каракчылык 6 мартка караган түнү 5 күнгөй айылында болгон. Кылмышкерлер айдап жүргөн унаа Октябрь районунун аймактык инспекторуна таандык экени аныкталган. Тапанчадан ок чыгарып, унаа ээсинин $310.000 ашуун акчасын тоноп кеткендердин ким экени аныкталды. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине укук коргоо органдарындагы Булак маалымдады. Эскерте кетсек, 5 күнгөй айылынан белгисиз бирөөлөр автоунаага ок чыгарып, ал жолдон чыгып дубалды сүзгөн кылмышкерлер айдоочуну атып, $310.000 алып кетишкен. Окуя 6 мартка караган түнү саат 2:00 чамасында болгон. Чүй облустук милициясынын маалымат кызматынан кабарлашкандай, Toyota үлгүсүндөгү автоунаанын ичиндеги 53 жаштагы эркек киши менен 57 жаштагы аял болгон. Алар ооруканага жеткирилген. Кылмышкерлер Subaru автоунаасы менен жүргөн. Аталган факты кылмыштар жана жоруктар боюнча бирдиктүү реестрине катталып, каракчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Кийинчерээк кылмышкерлер айдап жүргөн Subaru Октябрь районунун аймактык инспекторуна таандык экени аныкталган. Андан сырткары кол салгандар унаа айдап бараткан кишини катуу сабап, жанындагы жубайын башка атканы белгилүү болгон. Аялдын абалы оор деп бааланууда. Милиция кылмышка шектелип жаткан 2 адамдын өздүгүн тактады. Анын бири Москва районунун 45 жаштагы тургуну жана 39 жаштагы тургундар болуп чыкты. Кылмышкерлерди издөө иштери уланып жатат. Булак Спутник KG. Жалал Абадта колуна ченжир байланган кыз апасы менен жолугушуудан баш тартууда. Буга чейин апасы тарабынан ал клей жыттап ичимдик ичип жүргөн деген маалыматтар текшерилүүдө. Бул тууралуу бүгүн 27 мартта Супер KG порталына Жалал Абад шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын социалдык кызмат көрсөтүү кызматынын башчысы Назира Жакыпова билдирди. Маалыматка ылайык, учурда кыз калыбына келтирүү борборунда окуусун улантып жатат. Бул окуя боюнча учурда тергөө амалдары аягына чыга элек. Буга чейин кыздын апасы аны менен жолугушууга аракеттенген, бирок кыз ага каршылыгын көрсөтүп, жолугушуудан баш тартты. Апасы жергиликтүү каналдардын бирине берген маегинде өспүрүм жаман жолго төшөп, ичимдик ичип, клей жыттаган деген маалыматтар текшерилүүдө.
Кыз медициналык кароодон өткөрүлүп, дарыгерлер өпкөсүн да текшеришти. Анын жыйынтыктары тиешелүү мекеменин кызматкерлерине өткөрүлүп берилмекчи. Учурда өспүрүм кыз Жалал Абад шаардык балдарды калыбына келтирүү Ак Жол борборунда жашап жатат. Тартипке ылайык ал борбордо 6 ай убакыт болот. Андан сырткары биздин кызматкерлер кыз менен энесинин мамилесин жакшыртып, экөөнү элдештирүү аракеттерин көрүүдө, деди Жакыпова. Окуянын чоо жайына кайрылсак, 19 февралда Байпакчан колуна чынжыр тагылган кыз ыйлап жаткан видео тараган. Кийин кыздын ата-энеси ал 6 айлык кезинде ажырашып кеткени жана аны апасы жалгыз тарбиялап келгени белгилүү болгон. Кийин өспүрүм кыз буга чейин да үйүнөн 2 жолу качып, кайра кайтарылганы белгилүү болду. Маалымат булагы Супер KG.